Кадыр Кошалиев деген ОТРКнын журналистиби билбейт экенмин. Курултайдын аксакалдарынын төрагасы экен да. Ушул барып туруп качкан жүзөгөн адамдарыбызды 2005-те атып кеткен, качып кеткен президентибизден интервью алат. Ал интервьюда каалаган фактыларды өзүнө ыңгайсыз кылып актанып аткан депутат Бакиевден маек алган Кошалиевди УТРКдан курултайдан кетириш керек. Эл өкүлү президенттик администрация позициясын элге ачык айтып коюшу керектигин белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Эльбера Сурабалдиева качкан президент Курманбек Бакиевден маек алган Кадыр Кошалиевди курултайдын төрагалыгынан кетирүүнү сунуштады. Белгилей кетсек, жакында эле УТРКда кыргыз ааламы берүүсүн алып барып жүргөн Кадыр Кошалиевдин Бакиевден алган маеги социалдык тармактарга жарыяланган. Кадыр Кошалиев деген УТРКнын алып баруучусу экен. Аны же жумуштан алышсын, же улуттук телеканал Бакиевтерди реабилитациялоо процессин баштадыбы деген суроого так жооп беришсин. Экинчиден, мындай адамдар курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы боло албайт. Элди бөлүп ыдыратпагыла, артындагы ызы-чууну да ойлонуңуздар. Ал жүздөгөн адамдарды атып кеткен качкын президенттен маек алды. Каалаган фактыларды өзүнө ыңгайлуу кылып айтып, актанып жаткан президенттин сөзүн чыгарып эмне кылышат? Курултай бүтүндөй Кыргызстан элине тең мамиле кыла турган орган. Бул аксакалыбыз курултайдын төрагасы болууга укугу жок. Ушуну көзөмөлгө алыңыздар. Туура эмес болуп жатат, деди Сурабалдиева. Ошондой эле, ал эгер 30 жылга эркинен ажыратылган Бакиевди актоо аракети жүрүп жатпаса, президенттик администрация элге ачык айтып коюшу керектигин белгиледи. Мунун далили катары Кошалиевди иштен бошотуу зарылчылыгын айтты. Маалымат Спутник Кыргызстан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кадыр Кошалиев деген ОТРКнын журналистиби билбейт экенмин. Курултайдын аксакалдарынын төрагасы экен да. Ушул барып туруп качкан жүздөгөн адамдарыбызды 2005-те атып кеткен, качып кеткен президентибизден интервью алат. Ал интервьюда каалаган фактыларды өзүнө ыңгайсыз кылып актанып аткан президентибиздин сөзүн интервьюсун чыгарып эмне кылышат? Бул адам деген курултай деген бул бүткүл Кыргызстанда элдин көңүлүн мындай тең мамиле кыла турган курултай. Бул адам, мен ойлойм, бул аксакалыбызбы ким болот, ал курултайдын төрагасы болгонго укугу жок. Ушуну көзөмөлгө алыңыздар. Туура эмес болуп жатат да.